Баштай берсем болот. Саламатсыздарбы? Угулду э? Угулуп атат, угулуп атат. Макул. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан экран алдында көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы таш тоору жана таш тоорунун атаандык Кыргызстанда табылган эстеликтер. Ал эми экинчи темабыз болсо Коло тоору. Коло тоорундагы Кыргызстанда табылган эстеликтер тууралуу кенен маалымат менен бөлүшөм. Андан кийин буга чейинки өтүлгөн сабактар тууралуу айта кетсек, биринчи сабакта биз кыргыздардын тарыхы, кыргыздардын келип чыгуусу тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал эми экинчи сабакта болсо биз Манас эпосунун кыргыз тарыхындагы орду, аял манасчылардын орду жана негизи эле кыргыз тарыхы үчүн Манастын орду деген темада сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү темабыз негизи жалпы таш тоору боюнча сүйлөшөбүз. Кийинки слайд. Таш тоору негизи эле жалпы 4 мезгилге бөлүнөт. Палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Таш тоорунун мезгилдерге бөлүнүшүндө палеолит бул биздин мындан 2,5 миллион 600 миң жылдыктан 10 миң жылдыктарга чейинки мезгилди камтыйт. Ал эми мезолит болсо бул ордоңку таш тоору деп айтылат. Ордоңку таш тоору бул биздин заманга чейинки 11,500 миң жылдан 7 миң жылдык мезгилди өзүнө камтыйт. Неолит болсо бул жаңы таш тоору деп аталат. Жаңы таш тоору биздин заманга чейин 6 миң 4 миң жылдыктарды өзүнө камтыйт. Андан кийин энеолит болсо бул жез таш тоору деп аталат. Бул биздин заманга чейинки 4-3 миң жылдыктарды камтыйт. Андан кийин негизинен эле таш тоорунун бөлүнүшүндө палеолит өзүнчө дагы 3кө бөлүнөт. Эрте палеолит, ортоңку палеолит жана соңку палеолит болуп. Кийинки слайд. Бул сүрөттө болсо биз Кыргызстандын аймагында таш тооруна таандык эстеликтердин Кыргызстандын кайсыл жерде табылганын көрсөк болот. Бул Баткен областынын Айдаркен Кадамжай аймагындагы Селүнкурду айтсак болот, Нарын аймагында табылган Нарын аймагындагы Балыкчы шаарындагы табылган эстеликтерди мисал катары айтсак болот. Бул карта Кумболот Акманов жана Айда Абдаканова тарабынан даярдалган карта болуп эсептелинет. Андан кийин палеолит тоору жана айтып өткөндөй 3 мезгилге бөлүнөт. Байыркы палеолит болсо мындан 2,5 миллион 600 миң жылдан 120 миң жылдык камтыйт. Ал эми ортоңку палеолит болсо 120дан 40 миң жылдыктарды камтыйт. Жогорку палеолит болсо 40 миң 10 миң жылдыктагы мезгилди камтыйт. Палеолит тоорунда байыркы палеолит тоорунда негизинен эле бул адам баласынын пайда болгонунан баштап жез колдонгонго чейинки аралыкты камтыйт палеолит тоору. Бул жерде палеолит тоору байыркы палеолит тоорунда адамдар жөнөкөй эле таш куралдарды колдонуп турмуш тиричилигини жөнөкөй эле таш куралдар менен турмуш тиричилигинде колдоно баштаган. Байыркы палеолит дооруна таандык эстеликтер Нарын областында табылган, Оң Арча суусунун боюнан табылган, Ысык көлдүн Балыкчы шаарында палеолит дооруна таандык эстеликтер табылган. Андан кийин байыркы палеолит доорунун эң көрүнүктүү эстеликтеринин бири бул Селүнкур эстелиги болуп саналат. Селүнкур эстелиги
бул азыркы күндөгү Кадамжай районунун Айдеркен шаарынын Айдеркенге жакын жерде табылган үңкүр. Бул үңкүрдө байыркы палеолитке таандык кишинин тиштери табылган. Бул оң жактагы сүрөттө бул байыркы палеолитке таандык кишинин сөөктөрү. Андан кийин сел үңкүрдөгү сөөк калдыктар жана таш куралдар ашыл эле дооруна, башкача айтканда, мындан 800-100 миң жыл мурдагы мезгилге таандык экенин көргөзөт. Андан кийин ал жерде негизи эле байыркы палеолитте ар түрдүү курал жарактарды колдонгон. Бул эң биринчи курал бул кыргыч сымал куралдар болгон. Кыргыч сымал куралдарды булар жырткыч жаныбарларды өзүнө тутуп аңчылык менен кармалгандан кийин алар кыргыч сымал куралдарды териден терисини сыйрууда колдонушкан. Кийин башы учтуу куралдарды саюу, кесүү милдеттерин аткаруу үчүн колдонушкан. Кийин найзанын башы, канжар, бычак катары ошондой учтуу куралдарды колдонушкан. Куралдар жыгач жана сөөктөрдү иштетүү үчүн аябай кеңири пайдаланылган. Ортоңку палеолит тууралуу айта турган болсок, ага чейин бул байыркы палеолит ордундагы, эрте палеолит ордундагы эң бир өзгөчөлүк бул алардын отту пайдалануу жөндөмдүүлүгүнү айтсак болот. Өзгөчө бир революция болгон, алар отту пайдалана баштаган. Андан кийин алар аңчылык кылуу үчүн адам үйүрлөрү пайда боло башташкан. Үйүр боло башташкан. Андан кийин ортоңку палеолитке токтоло турган болсок, ортоңку палеолитте эрте палеолиттен айырмаланып, куралдар жакшыра баштаган. Мурдага караганда миздүү, учтуу кырлары менен жасай башташкан. Бул жерде эрте палеолиттен ортоңку палеолитке өтүү мезгилинде, башкача айтканда, эволюциялык өнүгүү менен акыл эстүү адам, башкача айтканда Homo sapiens деп кишилерди жашап өткөндүгүн айтсак болот. Башкача айтканда, акыл эсин калтыруу процесси жүрө баштаган. Негизинен Homo sapiens, акыл эстүү адамдар негизинен эле аңчылык менен күн көрүп жашашкан. Андан кийин бул жерде Орто Азиядагы палеантроптордун неандерталь сөөк калдыктары, бул табылган сөөк калдыктары, ортоңку палеолитке таандык калдыктар Өзбекстандын Тешик-Таштан табылган. Тешик-Ташта өспүрүм курактагы 7-8 жашардагы баланын сөөгү табылган. Бул баланын жерге көмүлгөн сөөгү 7-8 жашта деп аныкташкан. Ошол эле мезгилде ал көмүлгөн жерде анын колунда тоот экенин мүйүзү кармалган формада сөөгү табылган. Ал азыркы күндө окумуштуулардын пикири боюнча, Алексеевдин пикири боюнча, ал 7-8 жаштагы бала эмес, ал 7-8 жаштагы кыз өспүрүм курактагы кыз болгондугу дагы айтылат. Андан кийин бул экинчи бир эстеликтин бири, бул байыркы адамдын баш сөөгү менен тиштеринин калдыгы 2003-жылы Чаткалтоо кыркасынын батыш этегиндеги Кыргызстан жана Өзбекстандын чегарасынын аймагында табылган Абирахмат үңкүрүнөн табылган. Андан кийин жогорку палеолит, башкача айтканда, соңку палеолит мезгили. Бул соңку палеолит мезгили эрте палеолит жана ортоңку палеолиттен айырмаланып, бул доордо расалык типтер калыптана баштаган. Андан кийин уруулук коомдор түзүлө башташкан. Башкача айтканда, уруу болуп жашоо процессинде негизинен эле сырттан келген жырткыч жаныбарларга туруштук берүү максатында. Андан кийин бул
Бул доорго таандык эң белгилүү табылган эстеликтер Кыргызстан аймагында бул Ходжагар эстели Орто Азиядагы эң жогорку палеолит дооруна белгилүү эстеликтин бири бул Ходжагар болуп эсептелинет. Андан кийин соңку жылдарда жогорку палеолитке таандык Кадамжайдан Капчыгай, Үт Ташсай, андан кийин Кочкор өрөөнүндөгү Калмакташ, нарындагы текесекиликтерден жогорку палеолитке таандык эстеликтер табылган. Бул жогорку палеолитте курал жарак жакшы деңгээлде өнүгө баштаган, адамдардын акыл калчоосу, аң сезими өскөн. Ошону менен бирге бул мезгилде матриархат орной баштаган. Матриархаттын орношу дегенде бул энелик доордун башталышы. Башкача айтканда, коом турмуш тиричиликте коомдо эненин ролу жогорулай баштаган деп айтсак болот. Ошондой эле бул мезгилде жаныбарлардын сөөктөрүнөн, жыгачтан эмгек куралдар жаса баштаган, шибеге, ийне жасоону үйрөнө башташкан. Ошондой эле бул жогорку палеолит дооруна дагы токтоло турган болсок, жогорку палеолит доорунда азыркы адамдын кебетеси калып танган. Кийинки доор болсо, бул палеолиттен кийинки эле эң бир чоң доорлордун бири бул мезолит, башкача айтканда ортоңку таш доору болуп саналат. Мезолит доорунда курал жарактар аябай өнүккөн. Бул мезолит дооруна токтоло турган болсок, адамзат доорундагы адамзат турмуштагы эң чоң өзгөрүүлөр менен коштолгон учур. Андан кийин бул мезолит доорунда курал жарактардын өнүгүшү менен алар миздүү, үчтүү таш куралдарга жыгачтан же сөөктөн сап жасоону өздөштүрө башташкан. Мезолит доорунда адамдар уруу болуп жашоо менен бирге сырткы күчтөргө өздөрүнүн туруштугун бере алган. Алар сырткы күчтөргө туруштук берүү үчүн алар жаа жебени ойлоп таап, жаа жебени ушул мезолит доорунда колдоно башташкан. Андан кийин булар турмуш тиричиликке такшалып, эң алгачкылардан болуп, бул мезолит доорунда итти колго үйрөтүшкөн. Балык улоо, аң улоочулук, балык кармоочулук процесстери бул мезолит доорунда толук кандуу өнүккөн. Андан кийин балык улоочулуктун өнүгүүсү менен кайык жасоо дагы өнүккөн. Бул ортоңку мезолит доорунда турак жайлар бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөндүктөн буларда турак жайлар убактылуу болуп курулган. Археологиядагы мезолит деп аталган мезгил бул биз заманга чейинки 1200 жылдыктар арасы геологиялык мезгил эсептөөдө кабыл алынган геологияда кабыл алынган гелоцен деп аталган мезгил менен удаалаш болгондугун дагы айта өтсөк болот. Кийинкиси андан кийинки эң чоң доор бул неолит доору деп аталат. Таш доорундагы неолит доору башка палеолит, мезолиттен айырмаланат. Бул доор өзгөчө бир доор болуп саналат. Себеби бул мезгилде адам баласынын аң сезиминин өнүгүшү менен өздөштүрүү эмес, өндүрүшкө өтө башташкан. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Өндүрүшкө өтүү дегенде булар аңчылык кылып же болбосо жөн эле тутуп бир жаныбарлар менен жан бакпастан бул жерде чарбаларга өтө башташкан. Кандай чарбалар дегенде дыйканчылыкка өтүшкөн, мал чарбачылыкка өтүшкөн. Бул өздөштүрүүдөн өндүрүшкө өтүү мезгили бул неолит революциясы деп аталат. Андан кийин бул жана айтып өткөндөй дыйканчылык, мал чарбачылыкка өтүү менен буларда аңчылык менен жыйноочулук
буларда көмөкчү кесип катары каралып калган. Андан кийин эле уруулук жамааттык өнүгүү менен урууларында булар 25-50дөн киши жашай башташкан бир уруунун ичинде. Андан кийин бул Энеолит дооруна таандык эстеликтер Енисейден табылган. Енисейден табылган эстеликтерге мүрзөлөрдө кишинин сөөгү менен кошо биргеликте тоотекенин, эчкинин, койдун чүкөлөрү кошо көмүлгөндүгүн дагы айта кетсек болот. Демек, булар кошо көмүү менен аркы дүйнө диний ишеними дагы пайда болгондугуну айта өтсөк болот. Андан кийин бул жерде ошол Енисейдин аймагындагы табылган мүрзөлөрдөн ошол чүкөлөргө эн тамгасын дагы койгондугун айтсак болот. Булар урулук коомдун калыптанушу менен коңшулардын арасында тыгыз байланыш түзүлгөн. Андан кийин бул Неолит дооруна таандык Кыргызстандын аймагында табылган эстеликтер айтар болсок, бул 2012-жылы Нарын шаарынын батыш тарабындагы Айгыржал жана Аламышык жерлеринен Неолит дооруна таандык археологиялык маданий катмалар табылган. Эмгек куралдарын өнүккөн бул эмгек куралдарында дыйканчылыгында балта, көзөч, кетмен, жарылчак, орок, чоподон жасалган идиштер дагы колдонула башталган. Андан кийин токуучулук, чарбадан чарбага өтүү сыяктуу өнүгүүлөр менен коштолгон. Андан кийин булар турмуш тиричилигинде чана өңдүү унааларды да колдонула башташкан. Кийин айта турган болсок, кийинки эң чоң доорлордун бири бул эң чоң доорлордун бири бул Энеолит деп аталат. Энеолит доору жок, дагы бир. Ушул жерде тура берсин. Кыргызстандагы эң чоң бир доорлордун бири бул Неолит доору деп аталат. Неолит доору бул жезди колдонула баштаган доор деп айтсак болот. Бул Неолит доору Энеолит доорунда булар жез колдонула баштаган. Көпчүлүк окумуштуулар 19-кылымга чейин окумуштуулар Неолит жез колдонууну булар жезди коло катары түшүнгөндүктөн бул илимге 19-кылымдан кийин гана 20-кылымдын башында кирди. Булар Энеолит деп аталат. Бул Энеолит, Энеус жез, литос таш, башкача айтканда жез таш доору деп түшүнсөк болот Энеолит дооруну. Андан кийин бул Энеолит дооруна таандык эстеликтерде көпчүлүгү Алдыңкы Азиядан Балканга чейинки аймакты камтыйт. Закавказье, Днепр, Казакстандын түштүк аймактарында Энеолит дооруна таандык эстеликтер аябай көп табылган. Андан кийин бул биз Неолит дооруна кайта турган болсок, Кыргызстандагы Неолит доорунда бул микропластинадан куралдар жасоо өнүгө баштаган. Бул кандай дегенде, микропластина дегенде майда таштарды найзанын учуна байлап, майда таштарды курал жарак катары жебенин учуна колдонуу процесстери дал ушул мезгилде өнүккөн. Ошол эле мезгилде Неолит доорун айта турган болсок, Неолит доорунда матриархаттан патриархатка өтүү мезгили башталат. Башкача айтканда, бул жерде үй бүлө энеге карап бөлүнбөстөн, атага карап бөлүнүү процесси жүргөн. Башкача айтканда, эркектин наамы менен атала баштаган. Кийинки болсо, Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң бир доорлордун бири бул коло доору болуп эсептелинет. Коло дооруна токтоло кеткен болсок, Кыргызстандагы коло доору
биздин заманга чейинки 3-миңжылдыктан 1-миңжылдыктын башынын аралыгындагы мезгилди камтыйт. Биздин заманга чейинки 4-3 миң жылдыкта адамзат коомдорунун ири жетишкендиги болуп, бул колону колдонула баштагандыгын айтсак болот. Колону колдонуусу менен Кыргызстандын аймагында негизи эле адам баласында өнүгүү этабы жүргөн. Кыргызстанда колодорунда табылган эстеликтерди биз экиге бөлүп карайбыз. Бул андрон маданияты жана чус деп. Андрон маданияты жана чус маданиятында табылган эстеликтер бул эки маданий аймакка мүнөздөлөт. Андан кийин андрон маданияты бул көпчүлүк окумуштуулардын пикирине караганда бул Кыргызстандын түндүгүндөгү аймактарда көбүрөөк табылат. Ошол эле мезгилде андан кийинки чус маданияты болсо, чус маданияты Фергана өрөөнү, башкача айтканда Кыргызстан аймагынын түштүк аймактарында чус маданиятына таандык эстеликтер көбүрөөк табылгандыгынан улам айтылып келет. Андан кийин андрон маданиятына токтоло кете турган болсок, андрон маданияты негизинен эле түштүк Сибирь, Закавказья, Кыргызстандын түштүгү, Казакстан аймактарына жайылган эң чоң маданият болуп эсептелинет. Бул маданиятта көпчүлүгүндө мал чарбачылык менен алектенишкен. Бул андрон маданиятына таандык эстеликтер Кыргызстандын Кочкор аймактарынан дагы табылгандыгын айтсак болот. Андан кийин чус маданиятын айта турган болсок, бул чус маданияты Фергана өрөөнүндө көбүрөөк эстеликтер табылган. Андан Кыргызстандагы эле жалпы колодорун ала турган болсок, колодорунун эстеликтерин металлды өздөштүрүү, көчмө мал чарбачылыктын калыптанышын айтсак болот. Отурукташып жер иштетүүнүн өнүгүүсү, диний ишенимдердин пайда болуусу менен байланыштуу каада салттардын татаалдашы менен байланыштуу маалыматтар табылган. Кеңири өздөштүрүлгөн металл болгон колодон тиричиликке керектүү куралдар гана эмес, аскер куралдары, кооздуктар кошо жаралган. Андан кийин андрон маданиятында дагы токтоло кете турган болсок, бул андрон тектүү уруулардын Теңиртөөгө келип, жаңы жерлерди өздөштүрө баштаган учуру биздин заманга чейинки 3-миңжылдык деп айтабыз. Андан кийин алар өздөштүрө баштаган учурдагы мезгилдеш жашаган уруулар менен болгон байланышы азыркы учурда такталып келе жатат. Андан кийин ал Фергана, Ала, Чыгыш Түркстан, Жети сууда жашаган калктар менен тыгыз байланышта болгон. Мисалы, Енисейдин аймагында андрон маданиятында түштүк Сибирдин андрон кыштагындагы Казакстандын Казакстандын түштүк тараптарындагы жалпы эле андрон маданиятына таандык эстеликтер негизинен эле биригип отуруп жалпы эле андрон маданиятын түзөт деп айтсак болот. Себеби Кыргызстан болобу, Казакстан болобу, түштүк Сибирь болобу, баары бири менен тыгыз байланышта. Кээ бир гана өзгөчөлүктөр болсо. Негизи андрон маданиятынын аталып калышына токтоло турган болсок, андрон маданиятынын аталышы бул түштүк Сибирдеги андрон кыштагында андрон маданиятына таандык көбүрөөк эстелик табылгандыгы үчүн андрон маданияты деп аталып калган. Бул сүрөттө көрө турган болсок, бул Кочкордон табылган колодоруна таандык чабандес жана жылкы сүрөтүн айтсак дагы болот. Көрсөңүздөр болот. Андан кийинки алар бир эле ошо жана айтып өткөндөй эле булар андрон маданий эстеликтер Урал түштүгүнөн, Казакстанда, Батыш Сибирде, Теңиртөөгө жана түштүк Тажикстанда, Афганистанда, Түндүк Пакистанга чейинки аймакта кездешет. Алар
аябай кең аймакта бири бирине окшош маданиятта болгон. Ошондуктан булар археологиялык маданиятты бириктирип, биринчи табылган эстеликтин аты менен атап коюшкан. Андан кийинки алардын турмуш тиричилигин жалпы эле алып карай турган болсок, алар жергиликтүү усталар балта, кески, тешик көзөт, шибеге, жоңгуч, күзгү, найза, илгич, ийне, орок сыяктуу куралдарды жасашкан. Чүй өрөөнүндө Суу көлдүн чыгышындагы Кочкор өрөөнүндө табылган коло буюмдардын салыктары жана Казакстан түштүгүндөгү табылгалар коло доорундагы металл иштетүүнүн өзгөчө ыкмалары болгондугун дагы айтса болот. Ал жерде колону ээртип колону иштетүүдөгү эң негизги өзгөчөлүктөрдөн бул майда бир курал жарактарга дагы басым жасап жасагандыгын айтсак болот. Андан кийин андрон тектүү маданияттын көрүнүктүү жетишкендиги карапай идиш жасоо болуп саналат. Андрон маданиятына тиешелүү карапай идиштер, чоподон жасалган буюмдар аябай Кыргызстан территориясында аябай көп кездештирүүгө көп табылган деп айтсак болот. Табылган чопо идиштеринде алар чопону идиштер карапайчылардын чопонун ыйлеп даярдоо чеберчилиги гана эмес, алардын оюму аркылуу чагылдырган көркөм өнөрү тууралуу да кабар берет. Алар карапага учтуу, тарак сымал иштерди куралдар менен түшүргөн. Жана айтып өткөн. Анан чопо идиштерине токтолго турган болсок, чопо идиштеринде өзгөчө жанагындай кандайдыр бир тарак издерди калтырып, толкун сымал чызыктарды калтырганга умтулушкан. Чопону дагы айта турган болсок, бул чопону ыйлеп жасагандыгын дагы айтабыз. Андан биз табылган эстеликтерге дагы токтоло кетсек, көпчүлүк табылган чопонун идиштерин табылган чопо идиштеринен биз ал чопо идиштериме кандайдыр бир өлгөндөн кийинки бир ишеними бар деп дагы айтсак болот. Андан кийин чус маданиятына токтоло кете турган болсок, чус маданияты негизинен эле жана айтып өткөндөй Фергана өрөөнүндө табылган эстеликтер. Анан көпчүлүк чус маданиятынын турак жайлары Яссы, Талдысуу, Карадариялардын жээктеринде орун алган. Башкача айтканда, Фергана өрөөнүнүн күнчыгыш тарабынан орун алган. Алар колдон эмгек куралдарды, орок, көзөт, бычак жана башка согуш куралдары, найзанын башы, жаанын жебеси, ат жабдыктар, ооздук жаанын төнөлөгү, кооздук жана тиричилик буюмдары, күзгү, шуру, асынып жүрүүчү кооздуктар менен жасалган буюмдарды көбүрөөк кездештирүүгө болот чус маданиятына таандык. Мында биз булар менен биз эмнени айта алабыз? Бул жерде алардын түштүк аймактагылардын көбүрөөк бул отурукташкан маданиятка ылайыкташылган формасыны байкай алабыз. Отурукташкан маданияты деп түшүнгөндө бул жерде алар мал чарбачылыгына ылайыкташпай, алар кетмендерди, ооздуктарды, дыйканчылык колдонуу үчүн атайын эмеректерди колдонгондугун дагы айтсак болот. Андан кийин кийинкиси бул Нарын областынын Нарын аймагында казууда табылган бул оң жакта колодон жасалган билезик. Ал эми сол жактагы болсо Нарындан табылган чопонун идишин дагы айтсак болот. Негизинен эле жалпы мен берейин деген маалымат ушул. Аябай кыска кылганга аракет кылдым, негизинен түшүнүктүү болсун деп. Андан кийин дагы айта турчу нерсе, чоподон негизи биз өзүбүз археологияга качканда биз табылган эң биринчи табылганыбыз бул чопо болгон. Кара Суу Кочкор районунун Кара Суу деген айылынан табылган чоподон эстеликтерди дагы айтсак болот. Алар андрон маданиятына таандык экенини атайын башка бир табылган эстеликтер менен салыштырып отуруп, лабораториядан өткөзүлгөндөн кийин гана бул дооруга таандык экенин аныктаганыбызды дагы айта кете алам.
негизинен эле сиздерде ташты орнотоандык, колодо орнотоандык түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Улай эжеке аябай баалуу маалыматтарды бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Азыр эми достор, кимде суроо бар болсо берсеңиздер болот. Мен сурай берсем болобу? Ооба, бере бериңиз. Угуп атам. Мисалы, диний маалымат кайсы бир жылдардан кийин анан ошол эме болуп чыккан дедиз го. Бул башынан эле диний маалымат аларда өздөштүрүлгөн эмес беле, жок беле? Мисалы, диний ишеничтер туурасындачы? Буларда диний ишенич дегенде байыркы мезгилге токтоло турган болсок, аларда байыркы мезгилде мындай бөөдө кырсык болгондо сактануу үчүн ырым-жырымдар жасап турушкан. Бул ырым-жырымдар бизди ошол кырсыктардан сактайт деп ритуалдарды өткөзүп турушкан. Же болбосо экинчи тараптан алып карай турган болсок, мисалы кишинин сөөгүн көмгөндө, ал өлгөндө ошол көмгөндөн кийин дагы бир кандай бир жашоо бар деп ишенишкен. Түшүнүктүү, рахмат. Достор, дагы кимде суроо бар? Суроо жок окшойт да? Ошондой окшойт. Сабакты жыйынтыктай берсек болот. Сизге чоң рахмат. Сабагыңызда буюрса күтөбүз, иншалла. Макул, сиздерге да чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуздар.